Урматтуу эл журт, биз бүгүнкү абалга кайдыгер карай алган жокпуз. Ошон үчүн сиздердин уул кыздарыңыздар бардыгыбыз биригип элдин үнү, элдин көзү бололу деп чечтик. Атайын элдин үнү деген кыймыл уюштурдук. Ушул жерде турган бирөөбүзгө дагы, бийликтин дагы, портфелдин дагы креслонун кереги жок. Биздин бир гана талабыбыз бар. Эң жакын арада бүгүн түзүлгөн координациялык кеңешке сөзсүз түрдө жаштардын өкүлдөрү, анан айымдардын, аялдардын өкүлү кошулсун. Себеби кечээкү түндө болгон окуяны жаштар жазады. Да, как вы видите, сейчас происходит настоящая анархия, дележка кресел и мандат. И все те ценности, за которые мы вчера боролись на площади, они свелись к нулю. Мы за то, чтобы все было законно, и за то, чтобы было полное обновление парламента. Жана ошондой эле биз Кыргызстан аймактарга бөлүнбөй эле бардыгыбыз бир ынтымакта, бир түндүктүн алдына чогулушун каалайбыз. Урматтуу мекендештер, сиздер да биздерди колдоп бериңиздер. Буюрса баары ачык айкын болушуна биз баарыбыз чакырабыз.